көрүнсөм ушул онкологический оору чыгып калды. Assalamu alaikum. Биздин фонд ачылгандан бери муктаждарга жардам колун сунуп келүүдө. Кезектеги кайрылуубуз Махабат эжебизде болмокчу. Азыр Бишкек шаарындагы ооруканалардын бирине келдик. Махабат эжебизге врачтар тарабынан рак желудка деп диагноз коюшкан. Азыркы учурда Махабат эжебизге көп суммадагы акча керек. Азыр кененирээк ичкери кирип маалымат алсак. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр көрүп тургандай эле азыр Махабат эжеге келдик. Махабат эже, ошо өзүңүз тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз. Менин аты жөнүм Махабат Сартбаева Махабатмын. Өзүм 1973 жылкы болом. 49 жаштамын. Эми бул ооруга чалдыкканым мен өзүм деле билген жокмун. Сөөктөрүм февраль айынан бери ооруп, докторлорго кайрылсам башкача диагноз коюшуп, дарылап, андан жакшы болбой, Россияда болчумун өзү. Ошол жактан дарыланып эметсем жакшы болбой койду. Оорум күчөй бергенден Кыргызстанга келдим. Кыргызстанга келип көрүнсөм ушул онкологический оору чыгып калды. Биздин врачтар рак желудка 3 стадия деп диагноз коюп берди. Бирок сөөктөрүм эмнеге ооруп атканын жакшы биле алышкан жок. Анан айлам кетип, туугандарым менен, балдарым менен кеңешип Турцияга барып ошол жактан текшерилип диагноз койдуртуп келели деп, бияктан анын үстүнө дарылабай да коюшту, химия бербей коюшту, каным да түшүп кетип. Анан Турцияга барганга туура келди. Аяктан көп обследованияларды өттүм. Кудай буюрса диагнозду коюп беришти, так эмне болуп атканын. Эми ошол ооруну дарылаш үчүн операция болбойт деди, химия терапия менен эле жакшы болуп кетесиң деди. Эми Турциянын каражаты аябай эле көп экен, баары кымбат, обследованиялары. Биринчи химия терапиям азыр мына $400 кетип атат ар бир курсума. 6 айга, 7 айдан баштап кайра барып көрүнүп, анан күчтүү дарылардан беребиз деп айтышты. Ошондо дагы 6 айга минимум где-то $1800 кетет экен. Ушул каражатым жок болуп атат. Ошого кайрылып, ушундай фондторго жардам сурап аттым эле. Ошо кыргыз эли менен көп түкүрсө көл болот дегендей ушундай кайрымдуулук фондторго кайрылууга туура келип атат. Турцияда айтышты профессорлор, буюрса жакшы болот. Азыр ошо акырындык менен мындай күчтүү эмес дарылар менен эметип, андан кийин ошо 7 курска барып, январь айында барышым керек. Дагы обследованиялардан өтүп, кандай өзгөрүү болуп атат, жакшы болуп табышып, ошондой эмелерин көрүп, анан ошондо дагы күчтүүрөөк дарылар менен дарылайбыз дешти. Кудай буюрса жакшы болот деди. Эми өзүм деле ишенип турам, жакшы болуп кетем деп эле. Мынакей урматтуу туугандар, өзүңүздөр күбө болуп тургандай эле Махабат эжебизге ушул чукулка аралыкта $12,000 акча каражат керектелет экен. Андыктан баарыбыз көптү көрсө көл болот демекчи, баарыбыз биргеликте Махабат эжебизге жардам колун сунганга аракет кылалы. Жетимге камчы көтөрбө, жесирдин отун өчүрбө, жалгызга камчы көтөрбөң, анан жардынына отун